Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Бүгүнкү биздин видеобуз ушул калатея ланцифолия жөнүндө болмокчу. Бул калатеянын дагы көптөгөн түрлөрү бар. Азыркы сиздер көрүп турган калатеянын узундугу 70 сантиметрге чейин узун болуп өсө турган калатея. Калатея тропический гүл, бул көп жылдык, сууну нымды жакшы көрөт. Ошондой эле бул тиктейген күндөн алысыраак жерде, жарык, жылуу жерде туруш керек. Тиктейген күндө туруп калса дагы мунун жалбырактары күйүп калат. Ошондуктан бул гүлдү биринчи өстүрөрдөн мурун жакшы орун камдап алышыбыз керек. Уктоочу бөлмөгө өстүрсөк дагы бул гүлдөр жакшы өсөт. Ошондой эле бул гүлдүн топурагы ар дайым ным болуп туруш керек, бирок абдан көп ным болсо дагы бул гүлдүн тамырлары чирип кетет. Жалбырактарына дагы сууну чачып турганды жакшы көрөт. Жарык жакшы тийбей калган жерде турса дагы бул гүл жалбырактары бозоруп, ачык жашыл өңгө айланып кетет. Ошондуктан ордун жакшы камдап алышыбыз керек. Жаңы сатып алган калатеянын сөзсүз топурагын которушубуз керек. Жаңы идиштеги ошо сатып алгандагы идиштеги топурагын баарын алып салып, мунун тамырларын топурагынан ажыратып, чириген тамырларын баарын алып салып, кесип, андан кийин жакшы даярдап алган жеңил, кичине кычкыл топурак болуш керек. Ошол топуракка отургузабыз, түбүнө дренаж жасайбыз. Горшогун дагы бул гүлдүкүн жакшы тандап алышыбыз керек. Калатеянын тамыры туурасынан өскөндүктөн бул гүлдүн горшогун туурасы узунураак, узуну кыскараак. Ошондой горшокторду тандап алып, ошондой горшокторго өстүрсөк, булар жакшы өсөт. Бул гүлдөр дагы гүлдөйт, бирок чанда эле гүлдөйт. Гүлдөрү деле кичинекей болот. 2 жумадан 3 жумага чейин жаз мезгилинде гүлдөп башташат. Ошондой эле бул гүлгө дагы оорулар түшөт, шитовка түшөт, трипси, ошондой эле паутина түшүп ооруйт. Ошол убактарда биз бул гүлдөрдү ошо ооруларына жараша ар кандай дарыларды алып бул гүлдөрдү дарылап алсак болот. Бул гүлдөргө дагы удобренияны берип турганды унутпайбыз. Азыр магазиндерде көптөгөн удобрениялардын түрлөрү бар. Ошолордон калатеяларга арналган удобрениялар болот. Ошолордон алып бул гүлдөрдү дагы өз убагында витаминдерди берип турсак, булар жакшы өсүп берет. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.